Каралуунда чеги бар. Төрөбай Закировичтин биринчи мыйзамсыз баюуга, андан соң кумтөр иши эми болсо жасалма диплом алды деп каралоо, шекшүү, айып издөө жүрүп жатат. Канча каралоо жүрсө да мыйзам чегинде күнөөлүү деп табылбай туруп, акты ак, көктү көк деп айтуу кыйын. Мен анын бүгүнкү бешинесинен жазылган сыноону татыктуу, жигиттик касиети менен башын бийик көтөрүп өткөрөт деп ишенем. Себеби ага тагылган күнөөлөр негизсиз. Кечээ эле баш мыйзам кабыл алынды, адилеттүүлүк орнойт. Башаламаны башкаруудан качып, журт башчыбызга гана баш ийип, ал мамлекет үчүн жеке жоопкерчиликти мойнуна алат. Соттор адилеттүү чечим чыгарат, чыныгы коррупционерлердин бети ачылат. Баары укмуш жакшы болот деп күтүп жатканыбызда жөнөкөй жарандарды бул жака кой, эл өкүлдөрүн конституцияны одоно бузуу менен камоого алып жатат. Адам эркиндиги, адам укугу эл көзүнө тебеленип, эртеңки келечек бүдөмүккө тушалууда. Өз кезегинде бүгүнкү өлкө башыбыз, бир нече саясатчыларыбыз дал ушул тагдырга туш болбоду беле? Ошол тагдырлар кайра кайталанууда. Бир нече убакыттан кийин баары акталышып чыкты. Ошол учурда күнөөлөгөн тиешелүү тармактын кызматкерлери жоопко тартылдыбы? Дал ошол окуялар азыр да болууда, убага келип баары акталат. Ошол учурда ким жоопкерчиликти алат? Учурда укмуш коррупция менен күрөшкөндө элес калтырып жаткандай сезилүүдө. Бирок бул иштин баары аягына чыгат. Ошол адилеттик өкүм сүргөн мезгилди тарых көрсөтөр. Алмат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Тайырбек Сарпашев кумтөрдөн 13 миллион доллар алып депутаттардын оозун майлаган. Саясатта таанымал улам бир бийликте жакшы кызматтарда отурган Тайырбек Сарпашев кумтөр боюнча суралууда. Буга чейин Сарпашев ишкер катары таанымал болсо, 2000-2005 жылдары жогорку кеңешке депутат болгон. Андан кийинки чакырылышта да депутат болуп отуруп, 2006-2007 жылдары жогорку кеңеште вице-спикер да болгон эле. 2007-2012 жылдары жеке структураларда иштеп, ишкерлик менен шугулданган. 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьерлик кызматка келген. 2014-2015 жылдары Кыргызстанда биринчи вице-премьер-министрлик кызматта иштеген. 2015-2017 жылдары өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп эмгектенген. Кумтөр боюнча буга чейин бир топ экс-депутат саясатчылар сурак берип отурушат. Бизге жеткен маалымат боюнча Тайырбек Сарпашев 2012 жылы Центера Голдтон 13 миллион доллар алган экен. Ошол кезде да кумтөр боюнча атайын комиссия иликтеп, бир топ ызы-чуу башталган эле. Кумтөрдөгү экологиянын талкаланышы ошол жылдар эле белгилүү болуп, депутаттык комиссия алтын кен иштеткен жерге барышкан. Цианид жана таштандылардын экологиялык коопсуздугуна тынчсызданышып, бул көйгөйдү жогорку кеңеште көтөрүп чыккан эле. Ошол чакырылыштагы депутаттар комиссиянын иликтөөсүнөн кийин кумтөргө чындап эле каршы турушкан. Бирок эмнегедир башында патриот болуп бакылдап сүйлөп, жаратылышты талкалап Кыргызстанга пайда алып келбеген алтын кенди айтып отурган депутаттар кийин добуш бергенде пикирлерин таптакыр тескери жакка өзгөртүшкөн. Тайырбек Сарпашев вице-премьер-министрлик кызматта иштеп жүрүп, кумтөр менен жең ичинен сүйлөшүп, 13 миллион доллар алып, ошол чакырылыштагы депутаттарга таратып берген. Кумтөрдөн пара алган депутаттар аны ачык эле колдоп чыгып, ошол кезде иликтеген комиссиянын чечимине каршы добуш беришкен эле. Ушундай кызмат үчүн Тайырбек Сарпашевдин Градиент фирмасы үчүн кумтөрдүн жетекчилиги алтын кен комбинатына май ташуу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп берген. Градиент фирмасы кумтөр менен чогуу иштешип, кыска убакыттын ичинде абдан чоң пайда көргөн айтылат. Ал эми кумтөрдөн алган миллиондорго эл өкүлдөрүн сатып алуу ортомчу болгон Сарпашев тез аран ичинде өтө байыган. Ошол чакырылыштагы депутаттардын оозу майланып, көзүн май басып, кумтөрдөгү комиссиялык иликтөөнү четке кагып, ачык эле колдоо көрсөткөн. Ал эми кумтөрдүн арам акчаларына макул болбой, ачуу чындыкты трибунада айткандар куугунтук алынышкан. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, Тайырбек Сарпашевдин экологиянын талкаланышына түз тиешеси бар экени эми билинип олтурат. Эми ошол кездеги жогорку кеңеш депутаттарын кимдер кумтөр боюнча иликтеген комиссиянын чечимине каршы чыгып, аларды колдоп добуш бергени жакында ачыкка чыгат. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Асылбек Жээнбековдун бөгөт чарасы каралууда, сотко анын бир тууганы келди. Бүгүн 18 июнда жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровдун бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Депутаттарды сотко алып келген жок, жактоочулар алып келүү же онлайн катышууну камсыздап берүү үчүн өтүнүчүн келтирди. Соттук отурум уланып жатат. Депутаттарды колдоп 300гө жакын тарапташтары келди. Алардын катарында Асылбек Жээнбековдун бир тууганы Жусуп Шарипов дагы бар. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Жанар Кадыралиев Өмүрбек менен Төрөбай камактан чыгышат, Асылбекке кыйын болот. Жанар мырза, учурда саясатчылар биринин артынан бири камалып атат. Алардын мындан кийинки тагдырлары эмне болорун эч ким билбейт. Бул боюнча астрология илими эмне деп атат. Сурооңуз түшүнүктүү. Мен мындай дейин, зодиак белгисинин туу чокусунда төрөлгөн адамдар болот. Алар тиги же бул белгиге түздөн түз тиешеси барлар. Ар бир айдын 17-числосунан 24-числого чейин туулгандар. Алардын арасында Өмүрбек Бабанов 20 май жана Төрөбай Зулукаров 19 январь. Бул
Бул эки адам тең, камакта көпкө жатпайт, бат эле чыгып кетишет. Күч келгенде экөө тең жылдыздарын алмаштырып ишет. Бүткүл дүйнөлүк астрология илиминде мындай адамдарды скользкий деп коюшат. Бир жагынан кармасаң, бир жагынан сыйгаланып чыгып кете беришет. Асылбек Жээнбековча: биз бул адам боюнча мурун эле айтканбыз. Убакыт бар, Кыргызстандан качып кетсин деп. Качкан жок, камалып калды. Бул адамдын жомогу оңойлук менен жакынкы учурда бүтө койбойт. Бир чыгарып кайра киргизип ойното бериши мүмкүн. Келечекте бул адамдын иши татаал бойдон кала берүүдө. Бул боюнча экөөбүздүн мурунку маегибизди эскертүү катары катсын дедик эле, укпады. Ошол эле Курсан Асановду камактан тез арада чыгат дедик эле, айткандай чыгып кетти. Сиз экөөбүздүн жазгандарыбыз туура эле чыгып келатат. Бийлик алмашпайынча Асылбекке кыйынчылык келе берет. Бийлик демекчи, биздин бийлик башындагы адамдар астрологдор менен кызматташабы. Улуу державанын президенттеринин ар биринин жеке астрологдору болгон жана болуп келет. Биздин 3 президент тепки менен кетти. Бийлик башындагылары алдап жүргөндөр толтура. Эгер ушул ыргак менен кете берсе, аягы эмне менен бүтөрүн айтпай эле тек коелу. Бирок жанындагылардын көбү сабатсыз адамдар. Алар топтолуп алып Садыр Жапаровго пайда алып келгендин ордуна жарга түртүп жок кылган эле турушат. 97% кепилдиги менен берки 3 президенттен башкача кылып жарга салып беришет. Жеңиш Молдокматов да камакта эмеспи? Жеңиштин кандайча камалганын ар бир кыргыз жараны билет. Ким каматса да аркасы жакшы болбойт. Молдокматовду жакынкы арада чыгарыш керек. Болгондо да алдап соолап сен жакшы деп бошоткон оң. Кийин көчөдө жолугуп калганда жакшы мамиледе учурашып жүргөнгө ким камаганын ачык айта аласызбы? Жеңиш Молдокматов президентке кайрылып, сиз Камчыбек Ташиевди тезден жумуштан алыңыз дебеди беле? Ошонун эртеси эле Молдокматов камалды. Эгер биздин маекти Камчыбек мырза окуп аткан болсо, бир гана кеңешим бар. Жеңишти чыгарсын, болбосо бул иштин акыр аягы Камчыбек үчүн жакшы бүтпөйт. Мен эми жөн эле кыргызча эмес, астрология илимине таянып айтып атам. Астрология илими 97% кепилдик берет. Буга көп мисалдар бар. Алсак, улуу ата мекендик согушта Гитлердин түбүнө Сталин менен Уинстон Черчилль жеткен. Ошондой эле Ислам Каримовдун түбүнө Атамбаев жетти. Булардын ортосунда 8 деген сан турат. Ушул эле 8 деген сан Камчыбек менен Жеңиштин ортосунда да турат. Ошон үчүн Камчыбек Ташиев акылына келсе, жакынкы арада Жеңиш Молдокматовду бошотсун. Мындан өзү эле чоң утушка ээ болот. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Мелис Турганбаев парламенттик шайлоодо аттанууну жакын адамдар менен кеңешип атам. Мелис Турганбаев менин чакан маек курдук, чет мамлекетте жүргөн учурунда дарегине кээ бир кеп сөздөр тарап кетти. Анын эң орчундуусу $300,000 уулуна үй алып берди деген маалымат болду окшойт. Бетме бет сүйлөшүп бул боюнча өз оозунан уктук. Мелис мырза, жакынкы күндөрү Грузия, Казакстан жана башка мамлекеттерде болуп келипсиң. Мунун баары спортко түздөн түз тиешеси болсо керек. Грузияда биздин балбандар олимпиадага даярдык көрүп, алар менен бирдикте окуу машыгуу аракетинде жүрүшөт. Аларга баш көз болуп жүрдүм. Андан кийин Украина мамлекети чакырган. Ар жыл сайын дүйнөлүк деңгээлде Золотой мангус деген аталышта спорт сыйлыгы бар. Кыргыз спортчуларынан талапкерлерди көрсөтүү боюнча иш-чара экен. Андан кийин Казакстанга бардым. Ал жерде ФИЛАнын Азия Федерациясынын кезектеги иш-чаралары болду. Японияда өтө турган жайкы олимпиада оюндарына качан барабыз, кандай шартта, кимдер барышат деген сыяктуу суроо маселелерин федерация президенти Даулет Турлуханов менен сүйлөштүк. Жалпыга малымдоо каражаттар Мелис Турганбаев уулуна $300,000 үй сатып берди деп чыгышты. Ушул боюнча өз оозуңдан уксак, ким жазса да оозуңа май, ишке ашса экен деп ийиптин. Кана эми ошондой болсо, жыргаган атпаймынбы? Анткени мен маалыматты окуп алып бир чет аябай сүйүндүм, ал жагы бар. Ал эми бир чети менен болгондой айткан адаммын, жашырып жапканды же калп айтканды жаман көрөм. Анча кызыккандар үчүн айтып коеюн, уулум өз алдынча 3 бөлмөлүү үйүндө отурганына 7 жыл болду. Азырда ошол жерде жашап жатат. Мен $300,000 эмес, $300,000 таппай атам. Андай акчам болсо олимпиадага даярдык көрүп аткан балбандарыма жардам кылат элем. Эми мамлекетте иштебеген, өз жанын өзү багып, бирөөгө жаман айтпаган, пенсияга чыккан адамды жайына коюшса жакшы болот эле. Чындыкка дал келбеген нерселерди чапташтырбай, чукулабай тийишпейм. Анча кызыгып атса мага келсин да ачык сүйлөшөлү. Анын эмнеси бар? Бул жыл мен жазып жаткандарды билем, кимдер аркылуу экенин да. Ошол эле Бакиевтердин фейктери, азыр алардын чырагына май тамып атпайбы? Корко турган эч нерсе жок. Кудай алдында да, эл алдында да жүзүм жарык. Кайда иштебейин, баарын элиме арнадым. Пенсия демекчи, эгер мүмкүн болсо пенсияң канча? Генерал министр болуп туруп $35,000 менен пенсияга чыктым. Мүмкүн кээ бир адамдар үчүн бул чоң акчадыр. Чет элге барганда уяласың, могул эле Казакстандан сурап калышат. Пенсияң канча дешип, шүгүр деп кутулам. Ал эми алардыкын мага окшогон генерал, экс министрлердин пенсиясы биз үчүн жомок, айтканга оозум барбайт. Меникинен 10-15 эсе көп. Күздө парламенттик шайлоо өтөрү белгиленди. Аттанайын деп атасыңбы? Алдан күчтөн тайганча элим үчүн кызмат кылуудан баш тартпайм. Мамлекеттин өсүү өнүгүшүнө ар дайым салым кошуп келем. Эгер парламентке депутат болуп келсем, бул ниетим 2-3 эсе күчтөнөт. Азыр бир аз эртерээк. Жакын адамдар менен кеңешип кесип, жакынкы күндөрү бир чечимге келем. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин.
Эйдебей калып мага экс-спикер Дастан Жумабеков парламенттин депутаттарын турап вайн тартты. Тамашоочу актер Вайнер Актан Ырыскелдиев менен Вайнер Чыңгыз Султанов депутаттарын кайма айтышын туураган тамашалуу вайн тартышты. Видеодон экс-спикер Дастанбек Жумабековду көрүүгө болот. Анда спорт залдарынын биринде машыгып жаткан эки актер машыгуу каражатын талаша кеткени, бири экинчисине дебесең деп кайрылып жатканы көрсөтүлөт. Андан кийин алар жулкулдаша баштаганда ар жактан Дастанбек Жумабеков келип аралжы болот. Булак Назар Ньюс. Брадан, качан бошойт бек? Азыр эми бүтөйүн деп калдым. Кирип айтып берип турам, Жок, силер башкаларды сыйлабайсыңар мындай. Эми башкалар сыйлаган үчүн 2-3 сааттан бери бат-баттан кылып атам. Братан, силер түшүнбөй атасыңар. Дебей калмага, уктуңбу? Жок, мен деген жокмун. Дебей калмага. Жок, мен бирок мен деген жокмун. Жигиттер, болдуңбу? Сиз эде бериңиз, сизге баары жакшы.